Мындан ары бизге жаңы горизонттор ачылат. Кыргызстан батыш менен чыгышка жаңы аянтча катары чыгат. Жаңы экономикалык реалдуулуктар, мега долбоорлор, жашыл экономика, кайра калыбына келүүчү энергия булактары, креативдүү экономика, фонддун рыноктор, экспорттук алкактар биздин экономиканын өсүүсүн камсыз кылат. Ал үчүн биз реформаларга коркпостон барабыз. Орусча айтмакчы, есть куда нам идти, и мы знаем, куда идти. Мунун баары бюджеттин быйыл 400 миллиард сомго жетиши, эмдиги жылы 500 миллиард сомго чыгарыбызды далилдеп көрсөтүп турат. Карыздан да кутулабыз, элибизди дагы багабыз, өнүгүү жолуна дагы түшөбүз. Бизге бир гана биримдик жана эмгек керек. Биздин ички дүйнөбүз бай. Кыргыздар эч кимге көз карткан эмес, өз жолу менен кеткен. Алсак, биздин эл гана балдарына башкача тарбия берет. Акыркы уюн сатса дагы окууга жөнөтүп окутат. Биз айкөл элбиз. Жараткан биздин элди суунун башына отургузган. Биз да сууну булгабай, сатпай, жоопкерчиликтүү түрдө коңшуларга тегиз берип келдик. Азыр дүйнөдө баасы дагы зор болду. İçiçүү таза суунун баасы анык болду. Экономикалык өнүгүү үчүн суунун баасы мындан дагы чоң болот деп биз ишенебиз. Бирок биз айкөл элбиз. Эгерде сууларыбызды корусак, коңшулардын жери соолуйт. Коңшуң тынч болгону жакшы. Коңшуң тынч болсо, сен де тынчсың. Бизге тынчтык керек. Ошол эле учурда биз Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгын коргогонду үйрөнүп жатабыз жана коргойбуз. Биз азыр согушкан элди көрүп жатабыз. Өлкөнүн тынчтыгы бизге өзгөчө багыт берип жатат. Аны биз баалашыбыз керек. Тынчтык бул туруктуулук, тынчтык бул өнүгүү. Үй бүлөдө 2ден ашык бала төрөлсө, ал мамлекеттеги индекс счастьяны жакшы деп санашат экен дүйнө жүзүндө. Бизде 4, жок дегенде 5тен тең бала төрөлсүн деп Кудайдан суранайлы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 6,5 миллиондон аштык. Демек элибиз келечекке оң карап, ишенип, үмүт артып жатат деп түшүнсө болот. Ушул үмүт менен Манасты жараткан элде келечекте дагы бир Манас, дагы бир айкөл кыргыз төрөлсүн деп тилейли. Урматтуу кыргызстандыктар, 30 жыл азап чектик, ачуу жашоону көрдүк, сыноолордон өттүк. Кыргызда шүгүр деген жакшы сөз бар. Баарына шүгүр кылып келебиз. Бирок таттуу жашоону көрүүгө дагы мезгил келди го деп ойлойм. Бул майрамдын символу сүмөлөк менен кожо. Бүгүнкүдөн тартып Норуздун сүмөлөгү жашообузду таттуу кылсын. Таттуу жашоо келсин деп тилек кылып ооз тиели. Жолборс жылыбыз берекелүү жыл болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, урматтуу мекендештер. Майрамыңыздар менен.